ачалы ынтымакты биз колдой. Ырыстуу достор келгиле, ырдайлы достор ырдайлы. Дал ушундай жагымдуу нотасы менен биз ыркесе теледолбоорубузду баштайбыз. Анын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева сиздерге салам жолдоп жатам. Жана дегеле кыргыз элибизди өзгөчө музыка сүйүүчүлөрдү биз чакырмакчыбыз. Анткени ыркесе теледолбоорунун эң негизги шарты бул биздин конокторубуздан жандуу үндөгү музыка чыгармаларын угуу десек болот. Ошондуктан бизге кошулуңуздар. Биз болсо бүгүнкү студиябыздагы эфирибиздин алкагындагы конокторубуз менен тааныштырып кетели. Бүгүнкү биздин эфирибизде таланттуу өзгөчө ырчы мырзаларыбыз отурат. Албетте, менин оюмча мыкты ушундай жакшы бир тондогу үндөргө ээ биздин конокторубуз. Биринчи кезекте менин сол жагымдагы ырчы мырза менен тааныштырып кетели. Эржан Нурбек уулу, кош келиңиз Эржан. Жана ырчы, гитарист, биринчи кезекте жакшы досторсуздар десек болот. Максат Туратов, кош келиңиздер. Саламатсыздар, кош келдик. Кандай келип алдыңар? Маанайыңыздар кандай? Сонун келдик. Үнүңүздөр оорубайлыбы? Жок. Жакшыбы баары? Буюрса. Эң сонун. Сиздерди биринчи кезекте айта кетели, ыркесе теледолбоору дегеле кыргыз элибизде ыркесе деген нерсе баарыбызга белгилүү. Бул меймандостуктун салты десек болот. Ошондуктан биринчи кезекте чайдан алыңыздар, борсоктон алыңыздар, бардыгы сиздер үчүн дасторкой жайылган. Ошол себептен эч тартылбастан эмеркин отуруп жана бизге музыка чыгармаларын тартуулап кеттиңиздер. Жана телекөрүүчүлөргө айта кетели, сөзсүз түрдө биздин эфирибиздин алкагында конокторубуз менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. 0584 номерине кызыктуу суроолорду жөнөтүңүздөр. Жөн гана жөнөкөй эмес, кызыктуу жана өзгөчө болууга суранабыз. Ошол себептен албетте өздүк билдирүүлөрдөн тышкары куттуктоолорду жана музыка чыгармаларын кабыл алабыз. Биз болсо эфирибизди дароо эле жакшынакай бир чыгармадан баштабайлыбы? Эржан, айта кетиңизчи, кайсы музыка чыгармасын бизге тартуулайсыздар? Экөөбүз ушу Максат досум экөөбүз жакында чыгаралы деген кавер катары тарталы деген бир эребиз бар. Талай Бектурганов агабыздын Ата эне деген эрин алып койсоңуздар. Тарбия бардыгына бирдей бери, он бала болсун бага ата эне, а бирок ошолонун бири киши багышпайт ата энесин эминеге. Кол созуп бир кездерде келе бер кармат мага, өзүң жебе дегендер бор көтөрүп үй жай күтсө, унутат ата энесин эминеге. Окаттап адилеттүү эмгек менен адамдык сапатыңды тилеп келген, карабай атасынан энесине каймерес басып келчи чоң ойгондо. Турмуш ор жүз каталы кеткен күндө ойлодос жаңылышты кылып жүрбө. Билсеңер ата эненин милдетинен кутула албайсың,
Еңсеңе рат енені милдетінен құтыла алмайсың түйрегіңді тарбия бардығына бірдей Кол чабуулар үнүңүздөргө береке. Жана сиздерге суроо узаткым келип жатат. Сиздер достошконуңуздарга канча убакыт болду? 16-сында 1 жыл болот дейт. 16 декабрда 16 декабрда, ооба. Эң сонун. Чындыгында чогуу ырдап жүргөнүңүздөргө канча болду? Ошондон бери эле чабышып жазышып. Дароо эле музыка сиздерди байланыштырды. Музыка байланыштырды, конкурс бизди байланыштырды. Баарыбызга белгилүү болгондой эле Asia Got Talent аттуу биздин конкурска катышкансыздар. Жана конкурс тууралуу бир нече ушундай суроолорду узаткым келип жатат. Азыркы учурда 3-чү этапыбыз жаңыдан чыгат азыркы учурда. Жана эфирдин алкагында буга чейин айтсак конкурс аяктаган. Азыркы учурда эфирлерге гана чыгып жатат. Деги эле ушул конкурс тууралуу биринчи кезекте эмне себептен катыштыңыздар? Буга чейин Халва шоу теледолбоорунда биз Эржан мырза менен бул тууралуу талкуулап кеткенбиз. Жана ушул суроону максат сизге узатайын. Катышып калганыңызга ушул эмне түрткү болду десек болот? Негизи эле мен ушул жаш кезимден бери эле музыкада жүрөм. Музыка бул мага ата-энемден өткөн үчүн билбейм ушундай. Чоң сахнада ырдоо менин бул кичинекейимден бери бир болгон кыялым болчу да. Анан күзүндөсү октябрда 5-октябрда адашпасам кабыл алуу старт алды окшойт. Ошондо жолдо баратып көрүп калып Инстаграмдан Гүлнөр Сатылганова эжекебиздин постунан көрүп регистрация болуп заявление жазып көрдүм. Бир жерде ырдаган видеомду жибердим. Анан мага жазышты, сиздер өттүңүздөр, ошол күнү КТРК каналына, телерадио каналына келиңиздер. Экинчи этапка чакырышты. Ал жака бардык, ал жерден ырдадык. Кийин бир жарым жума өтүп, WhatsApp'тан жазышты. Сиз өттүңүз 3-чү турга. Ошол. Азаматсыздар. Чындыгында азыркы учурда албетте конкурстар тууралуу дагы бир нече тууралуу ушу суроолорубуз бар. Бирок буга чейин айта кетейин, азаматсыздар анткени менин оюмча дароо эле кастинг жүрүп жатканын көрүп, дал ушул нерсеге баруу, менин оюмча бул күчтүү адамдар гана бул нерсеге макул боло алышат. Жана биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, сиздер дагы суроолорду биздин конокторубуздарга узатсаңыздар болот. Биз болсо бир аз тынуудан кийин эфирибизди улантабыз. Бизге жаңы гана кошулган телекөрүүчүлөргө кутман кечиңиздер менен сиздер Ыркесе теледолбоорун көрүп жатасыздар. Жана бүгүнкү биздин эфирибиздин алкагында Максат Туратов жана Эржан Нурбек уулу ырчы мырзаларыбыз жана гитарист келип бизге жагымдуу музыка чыгармаларын тартуулап жатат. Жана сиздердин дагы өзгөчө бир сунушуңар, суранычыңыздар, куттуктоолор бар болсо 0508 400 100 номерине бекер эле WhatsApp аркылуу бизге жазсаңыздар болот. Балким кандайдыр бир музыка чыгармасын жандуу түрүндө биздин коноктордон уккуңуздар келип жатат. Ошол себептен бардыгы эле жөнөкөй биздин 0508 400 100 номерин сактайсыздар, WhatsApp'ты ачасыздар жана бизге суранычыңарды, куттуктооңуздарды жазсаңыздар болот. Биз болсо эфирибизди улантабыз жана буга чейин конокторубуз менен конкурс тууралуу талкуулап кеткенбиз. Жана айтыңыздарчы, конкурс аяктадыбы? Сиздерди финалда көрө алабызбы? Же бул нерсени айтууга болбойбу? Эми болот, полуфиналдан тутулуп калгам мен. Полуфиналда калганбыз да. Бул эми сен кийинкиге чыктың да. Бул финалга бир этап жетпей калды, мен 2 этап жетпей калдым. Бул дагы бир короче полуфинал болду. Потом неме кылды. Голосовой неме кылды. Бир этаптан лишнелерди алды. Анан кайра бир голосовой неме кылды. Я не знаю почему. Барына барды. Ошондо көрүүчүлөр чечет десек болот, Эң жакшы. Менин оюмча кастингтерде, деги эле конкурстарда да ушундай чечим жакшы бир чечимдердин бири деп ойлойм да. Сиздер макулсуздарбы бул нерсе менен? Эми голосование ачык түрүндө болсо анда макул да.
закрытый голосованияда билинбейт экен ким канча балл алды, ким эмне болуп өттү. Ошол жери бир кичине шек келтирип атты да. Так да, зритель тууралуу неме болсо ал жакшы да. Жакшы. Деги эле конкурстарда катышуу сиздердин тажрыйбаңыздарда биринчи жолу болду. Максат, айта кетиңизчи. Чоң конкурстардан биринчи жолу болду. Биринчи жолу болду. Эржан, сиздечи? Биринчи болду. Азырчы ушул конкурстан кийин башка ушул дүйнөлүк белгилүү конкурстарга катышуу кандайдыр бир үмүттүздүү десек болотпу? Буюрса, кайсыл конкурска катышуу кыялыңыздарда бар, Максат? Бизде Россияда колоско катышуу деген биз өзүбүздү сынап көргөнгө аракет кыла беребиз. Анан ошол конкурстар аркылуу өзүбүздүн чыгармачылык чөйрөнү түзөбүз, ушундай Эржанга окшогон досторду табабыз дегендей. Өзүбүздүн Үмүт бар десек болот, азыркы учурда Орусиядагы албетте баарыбызга белгилүү болгондой голос аттуу конкурсу дүйнө жүзү боюнча белгилүү бир конкурстардын бири десек болот. Ошондуктан биринчи кезекте сиздерге ийгилик. Экинчи кезекте суроо узаткым келип жатат. Деги эле музыкант болууда өздүк ушундай бир умтулуу бар десек болот. Музыка сиздер үчүн бул эмне деген суроону узаткым келип жатат. Анткени кээ бир учурларда балким бул музыканттарга эс алуу десек болот же кандайдыр бир реалдуулуктан ушу чөмүлүү десек болот. Сиздердин ушул өздүк жашооңуздарда эмне десек болот, Эржан? Кантип айтып атат? Эң жакшы көргөн нерсең? Айтып атат го. Надо заниматься тем, что любишь дегендей. Для нас, биз үчүн, жеке эле мен үчүн эмес, бүт эле ырчыларга карата болуш керек. Жаккан нерсесин кылыш керек. Жагат, моя жизнь деп койсоң деле болот. Музыка это все. Мындан маанайың жок кезде, маанайың жакшы кезинде музыканы угсаң, өзүнүн бир нерсеси бар. Ар бир настроенияга кандай бир музыка бар, ар бир немесине. Аны айтып бете албайсың. Перечисливать можно и көпкө чейин айтып отура берсе болот. Бирок тажрыйбада ушул кандайдыр бир жакпаган музыка барбы, сиз көтөрө албаган, Максат, айтыңызчы? Рок-н-ролл. Рок-н-ролл. Вообще жакпайт. Терпеть не могу. Эмне себептен? Бадаң эткирлүү, байкуштар секирип эле ырбалып берет. Көп чоп чага бербейт. Максат, макулсузбу? Сизге да рок-н-ролл жакпайбы? Жок. Жок. Ар бир адамдын өзүнүн вкусу болот. Рок-н-ролл жакканы бар, жакпаганы бар дегендейчи. Бар арасында жакшы. Эгерде ушу классикалык рок-н-роллду алсак, жеңил Элвис Преслини мисал катары. Анын да бир нече жакшылары бар. Цойдун деле бир нече жакшылары бар. Ал деле рок-н-роллго кирет. Бирок азыркы заманбап түрүндөгү десек болот. Ал уже началда. Манча эмес, баягы дадаң өтүлүп бастан бөлөк эчтеке жок. Же ырдашпайт. Эржан, айтыңызчы, азыркы учурда заманбап музыкасына көз карашыңыз кандай? Азыркы биздин жаш муундагы ушул угуучулардын сиздин ушул музыкалары жагабы сизге? Новая школа жакшы негизи. Сон Джони, жаңы школа, Андро, Жаккалип, ушунун баары эле жаңы школа. Бизден деле чыгып атат балдар. Фриман тоже. Эми Бакыр, ошонун баары эле жаңы школа. Это искусство, дагы бир совершенство деп койсо болот музыканы. Жакшы. Эмесе буга чейин айтып кеттик, рок-н-роллду көтөрө албайт экенбиз. Бирок Эржан албетте кайгы муунда болсо дагы, шаңдуу түрдө дагы, жакшы маанай болсо дагы музыканы уга берет экен. Жана келиңиздер, биздин жалпы эле кыргыз элибизге жакшы маанай тартуулоо үчүн шаңдуу бир музыка чыгармасын аткарып берип коюңуздарчы. Мирбек байкебиздин ырдап коелу. Келем, сен башта. Жылмайып мени карасаң, жылуулук сезим ардайым сезилет, жүрөгүмдү
sen жаралсаң Кубанычка батып оюрумда сен кайра сени эстеп Махаббаттын булагына малынып кайра seni eστеп Kucağıma gelçi canım seni suyum Çın yüreğimde gözlerimde canımdan Seni suyum çın yüreğimden Görme alsam sarınam Yüreğimden darısı Gönlümdün barısı Жағымды көз қарашы жүрülücü жагашы la 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 Çımındarım gözlerine Kızıktırım canlıdan Kayratan Kutsalı kaldır başı Жалғыздыққа қалдырбай мені Қайра сені іздеп Махаббаттың бұлағына малының қайра сені іздеп Құшағыма келші жаным сені сүйем Шын жүрегімді gözlerimde canımdan seni suyum tüm yüreğimde ömür alsam sarına yüreğimdün darısı gönlümdün darısı canımda göz karaşı yürüyüşü canaşı la 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 hey la 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 Чындыгында бардык ушу ырчы мырзаларыбызга, ырчы айымдарыбызга ушул суроону бергим келет да. Сиздердин эң мыкты музыка аткаруучуңуздар кыргыз элибиздин арасында, бирок Мирбек Атабековдон тышкары. Айбек Замиров, дагы Нуржигит Субанкулов. Аскон Наркулов, Бек Исраилов. Ырчылардан, Нурсултан Азыкбаев. Биздин ырчылардан Максат сиз дагы куштап Султан Садыралиев агабызды силейбиз. Лязат Разаков. Гүлнур Сатылганова. Бекбурбиев. Айымдарга өтөлү? Айымдарга өтөлү. Бөтөк мырзалардан дейсизби? Бекбурбиев, Сыймык Бешекеев. Айымдар. Айымдардан Гүлнур Сатылганова. Мен үчүн Гүлнур Сатылганова эле. Гүлнур Сатылганова эле. Максат сизчи? Малика Дина. Малика Дина. Малика Дина жакшы дейт. Жакшы. Жоңуздар рахмат. Жана сиздердин оюңуздар боюнча эгерде албетте 100 жыл дебейин, 20-30 жылда алсак, биздин кыргыз элибиздеги жана деги эле дүйнө жүзүндөгү ырчылардан алсак, биздин ошо балдарыбыз десек болот. Кайсыл музыканттарды угат? 20 жылдан кийинби? 20-30 жылдан кийин десек болот. Сен кандай ойлойсуң? Сен айтып берчи. Ойго келбейт эт. Азыркы биздин ырчыларды мисал келтирсек, ошол эле дүйнө жүзүндөгү рэп дүйнөсүндөгү ырчыларды алсак, ошол эле Моргенштерн мисалы, Instasamk аттуу рэп аткаруучуларды аябай жакшы көрүшөт жаш муун. Менин оюмча 20-30 жылдан кийин балким бул ырчылардын ырларын эч ким деле укпай калгандыр. Сиздердин оюңуздар боюнча кайсы музыканттар азыркы учурда эң эле таасирлүү? Азыр эми илгеркидей эмес да. Мурун сөздүн маанисине неме кылчу, басым жасачы. Азыр в основном звучание. Просто жакшы оону,
сонун болсо болду. Эмне деп сүйлөп атат, кантип сүйлөп атат, ал айырма жок. Главное угулушуна карап калган. Бул эме адамдын возрастына жараша болот деп ойлойм мен. Жаш өткөн сайын уже адам ырдын сөзүнө, маанисине көңүл буруп баштайт деп ойлойм. Себеп дегенде өзүбүздөн чоң байкелер деле мурун шаңдуу башкачаларды угуп жүрсө, азыр уже башка да. Эскилерди угуп ырдап берсең, алар башкача кабыл алышат. Мен кошулам. Бирок байкасак, биздин дагы кыргыз музыкасында мурунку биздин ырларыбыз дагы жакшы бир жаңыланууда десек болот. Жаңыланууда. Ошол эле классика музыкаларыбыз менин оюмча 30-40 жыл мурунку ырларды дагы биздин музыканттар жандырып жатышат. Ошол да жакшы бир менин оюмча түрткү десек болот, музыканы унутпоого. Жана сиздерге биринчи кезекте ыраазычылык, бир нече убактардан кийин телекөрүүчүлөргө дагы мындан дагы жакшы жана шаңдуу музыка чыгармаларын тартуулайбыз. Жана эскерте кетчү нерсе, сиздер биздин экраныбыздын астында көрүп жатасыздар. WhatsApp жана SMS билдирүү аркылуу бизге 0508 400 100 номерине биринчи кезекте өздүк суранычыңыздарды, балким коноктордон кандайдыр бир музыка чыгармасын уккуңуздар келип жатат. Албетте жандуу түрүндө дал ушул чыгарманы биздин SMS аркылуу WhatsApp-ыбызга жазсаңыздар болот. Андан тышкары балким жакын адамыңыздын кандайдыр бир майрамы болуп жатса дагы куттуктоолорду кабыл алабыз. Жөн гана 0508 400 100 номерине жазыңыздар. Жана эскерте кетчү нерсе, сиздердин чалууңуздарды кабыл албайбыз, жөн гана SMS же WhatsApp аркылуу. Биз болсо бир аз тыныгуудан кийин жагымдуу ыркесе тили долбоорубузду улантабыз. Бизден эч алыстабаңыздар. Ыркесе теледолбоорубуздун эфирин улантуудабыз жана сиздердин билдирүүңүздөргө өтөлү 87-68 номеру менен аяктаган абонент куттуктоо сөздөрүн жибериптир. Нарын облусунун Актала районуна караштуу Баетов айылынын тургуну Карасартов Бекжан байкеге жана үй бүлөсүнө ысык салам жолтоп коюңуздарчы. Бүгүн майрам эле. Нарын облусунун Баетов айылынын тургуну Карасартов Бекжан байкеге жана жалпы үй бүлөсүнө ысык салам. Конокторубуз коштоп кетсин. Салмактуу болгула, катуу оорулуп атат, оорубагыла, сыркабай, аман эсен болуңуздар. Келиңиздер, бүгүн майрам эле дейт. Майрам экен, анда эмесе жагымдуу музыка чыгармасын тартуулап кетели. Бекжан байкеге. Бекжан байкебизге арнап. Мен да бай болгом, чоң болгом деген Элбек Атабеков агабыздын чыгармасы. Мен да бай болгом, чоң болгом, чөнтөккө акча жыктогом, жанымда досторум көп эле, күлүп ойногом. Көнүмү шадатымды койбоп турмун, берилген ырыскыма тойбоп турмун, бөлүк ташай берем дегенсип ойлоп турмун. Дагы чыда кичине, өтөр кетер бул күндөрүмдө челе. Çıday verem apiro büt geçele. Amına olup durak degençe, karmağıça uçup getek bir gezde. Çıday verem apiro büt geçele. Tuyattan. Ağataydı sulu kızlar çürçeli, ben görsem koşum atçılar külçeli. Maqtagan sayım dardan darımı var gülçeli. Bu baylığın bütbüçüdü getirmin, karapayın ırısın çektirmin. Çamaldıktan kaytıp kayran yerim, bilbettirmin. Dağı çıdak içinde, ötür getir bu günlerim geçeli. Çıday verim madro büt eçeli. Amına bulduk durak degençe, karmağıça uçup ketet bir gezde. Bir o ümit kılan madro büt eçeli. Tuyatta. Men de bay bolgom,
болсаң болғаны Жөндөккө акча жок болгон ақша жоқ жаныңда досторум көп эле агатай деп сулуу кыздар жүрчү мен болсам кошоматчылар күлчеле мен да бар болғам жон болған Кол чабуулар. Азыркы учурда мен эфирдин алкагында студияда жалгыз кол чабып жатсам, менин оюмча кыргыз элибиз экранында бардыгылар сиздерге кол чабууда. Үнүңүздөргө береке. Азыркы учурда 78-75 номуру менен аяктаган абонент саламатсыздарбы? Өмүрай сураныч деп жазып кетиштир. Чындыгында теле көрүүчүлөргө биринчи кезекте менден дагы сураныч, биринчи кезекте кайсыл чыгарманы жана менин оюмча аткаруучусун дагы жазып кетсеңиздер жакшы болмок. Кайсыл музыка чыгармасын деги эле каалап жатканыңыздарды биз дагы билүү үчүн. Бир аз убакыттан кийин балким биз дагы кайсыл музыка чыгарма экендигин билип аткарып беребиз. Биз болсо сиздердин билдирүүңүздөргө өтөлүп 78-36 номуру менен аяктаган абонент бала кезиңиздерде кайсыл ырчыны жакшы көрчү элесиздер деген суроону узатып келиптир. Жооп узатып коюңуздар. Бала кезде мен бир ырдырды ачам. Ак булутту аралап ай баратат, жай баратат деп. Бирок ошону ким ырдайт, кандай экен ошону азыркыга чейин билбейм. Бирок ошол ырды почти ошо телим чыгып биринчи класска барганга чейин ырдап жүрдүм. Ойлонууга азыр жакшы бир тамак аш бергиңиз да, мен дагы кайсыл азыр аткаруучу экендигин эстей албай жатам. Ошо ким ырдайт эле? Максат, жардам бере аласызбы бизге? Сен билишиң керек ушуну. Ошонун ичинде эле турат ошо. Эстейбиз бир аз убакыттан Эстейбиз бир кийин. аздан. Максат, сизге дагы ушул суроону узатып кетели, балким теле көрүүчүлөр экөөңүздөргө тең бул суроону бергендир. Кичинекейимден мен Талай Бектуровдун ырлары менен чоңойгом да. Гитараны 4-класстан колго алып баштагандан кийин эле атам өзүнүн жаш кезиндеги ырларды ырдачы. Отуруп алып ырдап. Кичинекейимде карап, атамды карап отуруп анан гитараны атамдан үйрөнгөм негизи. Биринчи устатым атам, өзүмдүн атам. Ошол өзүм өздөштүрүп гитараны, ырларды аккомпанементин ойноп, анан Талай Бектуровдун ырларын көп укчум. Ошол ырларын жалаң гана Талай Бектурганов. Ошол ырлары менен эле чоңойдум. Жакшы. Биз болсо кийинки суроого өтүп кетели. 0037 номуру менен аяктаган абонент. Караоке ырдаганды жакшы көрөсүздөрбү? Сүйүктүү ырыңыз кайсыл? Жана Джакстын бир ырынан ырдап берип коесуздарбы деген билдирүү келиптир. Чындыгында эфирдин алкагындагы биз Джакстын ырындагы аткаруу ушундай пландар бар эле десек болот. Бирок ага чейин суроого жооп узатып кеттиңиздер. Караокени менин оюмча көпчүлүк адамдар жакшы Бар эле көрөт. жакшы. Жана музыкант болгондон кийин сиздер да караокеге барып жүрөсүздөр го деп ойлоп жатам. Болот, кез-кез барып коебуз. Достор менен чогулганда. Кайсыл чыгарманы 100 жолу ырдадыңыздар эле? Тутытамды көп ырдачумун мен. Алексей Чумаков да. Башында эле Чумаковдун караокеге уже бой жетип, караокеге барып баштаган кезде ошо Тутытам менен чоңойгом да. Ошону баштап ырдап жүрдүм. Жакшы, Масат. Мен болсо Кыргыз ырларын эле дебесиз. кыргыз ырларын орусча деле, инглисче деле. Мен бир ырды могону жакшы көрөм дебейм. Билбейм эмнегедир ушундай нерсе бар менде. Бир ырды ырдаганда кайсыл ырды болбосун ошону жакшы мындай чын жүрөктөн өзүм мындай өзүмө жага турган чалык ырдаган мага жагат. Кандай ыр болбосун. Именно ошолорду мен жакшы ырдайм деп айта албайм да. Жакшы. Эмесе теле көрүүчүлөр Джаксты суранып жатышат. Кайсыл чыгармасын аткарып бересиздер? Азыркы учурда биздин деги эле ошо кыргыз музыкасынын ушу аткаруучулардын эң эле ушул хит болгон ырларынын музыканттарын биретип кетсек болот. Буга чейин баарыбызга белгилүү болгондой эле 0214-0214 деп белгилүү болушчу группа. Ушул жерде айта кетейин бир коштоп. Мен бир тууган
байкем ушул 0214 Жакс жана Кристалл деп булар чогуу бир групп болуп чыккан. Бир топто жүрчү экен. Бир топто ушу анда студиялар бар болчу. Биринчи ушу Black Studio деп ачып, ошол жактан Neil Dio да көп пырчалар бар болчу. Мен анда бир 2-3 класс болсом керек эле барып, ушулар бир байкени эле Эрлан байке Кристалл деп коет. Жакс, Жанат байке. Ошонун баарын эле көз алдында көрүп эле булар ыр жазып, жана ал жерде бир топ менен отуруп, бири мындай идея ыргытат, бири тигиндей идея ыргытып, ошентип эле ыр өзүнөн өзү пайда боло берчү. Анан жүрүп эле арадан 10 жыл өткөндөн кийин анан тарс этип жанагы чыгып адам сүйүндүрүп. Булар эми кайсы жерин ырдап коет булар? Ким билет ырдайлы? Мели? Баарыбызга белгилүү болгондой эле хит ырын ырдайлы. Хит ырын ырдайлы. Келем, сен башта, мен коштойм. Тересиңби же башынан? Башта. Ай көнөгүңдү кийип, катамыңды таштап мен жакка жай. Алдандыңбы жакындарым менен айтчы, тентек кыз торуна кармалдыңбы жаңылдыңбы ортобузда не болорун чын-чынында мындан нары ким билет, ким билет. Ortamızda ne bolorun çın-çınında mından nары ким билет, ким билет, ким билет, ким билет, ким билет, ким билет. Ким билет. Ortamızda ne bolorun çın-çınında mından nары ким билет, ким билет, ким билет, ким билет, ким билет. Ким билет. Manayım menin açılmay, seni kızganan mahabatına. Jakındarım menin ayşı, tente kız toruna kalmadın be ay, canıldın be ay. Otobüsten in bolor çın-çınında mından nары kim bilir, kim bilir. Otobüsten in bolor çın-çınında mından nары kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir. Kim bilir. Otobüsten in bolor çın-çınında mından nары kim bilir. Кол чабуулар, азаматсыздар. Биз болсо телекөрүүчүлөрдүн кийинки суроолоруна өтөлү. Азыркы учурда 3717 номеру менен аяктаган абонент Ош Ноокаттан салам деп кыскача бизге СМС билдирүү жибериптир. Ош Ноокатка салам жолдойбуз. 6197 номеру менен аяктаган абонент Ырыскелди Осмонкулов ырдайт ай бараттатты деген бизге билдирүү жөнөтөптүр. Ырыскелди Осмонкулов ырдайт экен. Биз болсо 6197 номеру менен аяктаган абонентке терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. 8421 номеру менен аяктаган абонент саламатсыздарбы? Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайм. Менин иним Касаев Төлөнбек Нарында Жалгыз Терек айылында жашайт. Эртең 51 жашка чыгып жатат. Куттуктап ыр десте тартуулап койсоңуздар. Сулуу апаруучубуз сөзсүз окуп койчу сураныч дейт. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо Касаев Төлөнбек Нарында жайгашат экен. Эртең 51 жашка чыгат экен. Биз болсо сизди куттуктайбыз. Биринчи кезекте коштоп куттуктап кетиңиздер, коноктор. Туулган күнүңүз менен. Туулган күнүңүз менен, байкесі.
оорубай сыркабай аман эсен элүү бул 100-дун жарымы дейт. Дагы ошончо жыл жашаңыз. Төлөнбек байке, сизге биз узун өмүр, чын денсаулык каалайбыз жана бир аз тыныгуудан кийин биз сизге сөзсүз түрдө ырдесте тартуулайбыз жана жалпы эле телекөрүүчүлөргө айта кетели 0508 400 100 номерине бизге өз билдирүүлөрдү, куттуктоолорду жана кандайдыр бир ырды сурансаңыздар да болот. Жандуу түрдө биздин конокторубуз сиздерге аткарып берет. Биз болсо бир аз убакыттан кийин жагымдуу музыкалдуу эфирибизди улантабыз. Биз буга чейин 8421 номер менен аяктаган абоненттин билдирүүсүн окуганбыз жана дагы бир жолу окуп кетели. Менин иним Касаев Төлөнбек Нарында Жалгыз Терек айылында жашайт. Эртең 21 жашка чыгып жатат жана куттуктап ырдесте тартуулап коюңуздарчы деген билдирүү келген. Жана дагы бир жолу биз Төлөнбек мырзаны 51 жашка толушу менен куттуктайбыз жана музыкалык чыгарманы тартууламакчыбыз. Туулган күнүңүз менен байке анда. Кеттик. Бүгін майрам, бүгін тойды, ушул жаздын күнүндө. Гүлдестелер колугарма, келдик сенин үйүңө. Бир сен үчүн достор келди, жадырашып, жайнашып. Кут болсун деп куттук айтып, туган senin gününe. Kut bolsun de kuttuk aytып, tuğan senin gününe. Kut bolsun senin tuğan günün. Kuttuktap seni geldik biz bugün. Kut olsun senin tuğan günün. Kuttuktap seni geldik biz bugün. Pastor kondu gelin jayı, dostorumdu ötüpsün. Dostorumda kalı ayda elinin bir sürsün. Aldığı bakallara şaraptan dolu uyusun. Aytkan sözgü dilekteş bolup barı alıp koyuşsun. Aytkan sözgü dilekteş bolup barı alıp koyuşsun. Kut olsun senin tuğan günün. Kutluktap seni geldik biz bugün. Kut olsun senin tuğan günün. Kutluktap seni geldik biz bugün. Кол чабуулар. Чоң рахмат сиздерге. Жана биздин телекөрүүчүлөргө эскерте кетели, биз чабууларды кабыл албайбыз. Жөн гана WhatsApp же SMS аркылуу бизге жазсаңыздар болот. Номерубуз 0508 400 100 жана албетте куттуктоолордон жана ырлардан башка деги эле биздин конокторубузга өзгөчө суроолорду узатсаңыздар болот. Биз болсо билдирүүңүздөргө өтөлү. 0351 номер менен аяктаган абонент, урматтуу эфир ыркесеси. Менин Нурдан неберем жаңы төрөлдү. Куттуктап Ананайын деген ырды аткарып беришиңерди суранабыз. Нурдан аттуу небереси жаңы төрөлүптүр, сизди куттуктайбыз сөзсүз түрдө. Ананайын деген ырды билебизби? Билесиңиз? Ким ырды экен? Сен билесиңби? Билесиз, Максат? Эң сонун. Ananayın, ananayın, Atadın bir ağıdın boş olsun. Ötkün desep kömülün boş olsun. Kayda жүрсүң бактылуу болуңду. Мен
қаладым, мен қаладым. Кеттің қайда, күттірмесін тезірек келші қайда. Мені бөлім бетіңден қайда жүрсің бақтылы болырымды. Мен қаладым, мен қаладым, мен қаладым, мен қаладым. Чоң рахмат. Телекөршілер бізге билдирүүлөрдү узата берсин. Мен болсо өздүк бир суроону узаткым келип жатат. Баарыбызга билгендей эле bucket list деп айтып коюшат. Жашообузда жасала турган иштердин бир өзгөчө тизмеси деп койсок болот англис тилинен алганда. Жана сиздердин ушундай тизмеңиздер барбы? Жана дал ушул bucket listin ичинде сиздеги эң маанилүү ушундай кызыктуу нерселердин бири бул эмне десек болот. Албетте жөнөкөй сөз менен айтканда сиздердин пландарыңыздардын арасында десек болот. Эржан, бөлүшүп кетиңизчи. Мен андай нерселерди айтсаң орундалбай калат дейт го, ал же калып почему? Эң эле маанилүү эмес анда бир аз. Эми азыр мындай Кудай буйрса жакында болот деген ушул өзүбүздүн жеке ырыбыздын артынан чуркап атабыз. Жана бир нече кавердин артынан чуркап атабыз. Ошолор буйрса жазылып, тартылып Жеңденсин коебуз. Ошонун артынан пока. Максат экөөңүздөр чогуу бир чыгарма тартуулайсыздарбы? Же бул сыр бойдон калсын? Возможно, андай болуп калышы мүмкүн. Возможно, жеке соло болуп калышы мүмкүн. Жакшы. Убакыт көргөзөт. Эң сонун. Анда биздин телекөрчүлөрдүн дагы суроолорун өтөлү. Азыркы учурда 48-46 номеру менен аяктаган абонент бизге суроо узатыптыр. Өмүр бою бир тамак жеш керек болсо, бул эмне тамак болмок эле деген суроо узатыптыр. Жок, ана кызыктуу бир суроо десек болот. Биздин телекөрчүлөрүбүзгө чоң ыраазычылык. Өзгөчө суроо болуп кетти. Жей турган нерсе бул адамзаттын нандан чарчабайт да. Нанды гана жей берет. Атак тамак бир определенный блюдо десе, мен үчүн мага жаккан тамак манты. Мен мантыны жей бермекмин. Хоть эртең кечинде. Максат, макулсуз. Азыркы учурда мен ойлойм азыр телекөрчүлөрдүн мырзалары баары сиздер менен макул болуп жатышат деп. Жада калса мен жолдошум дагы манты үчүн баарын сатып салат да. Эң сонун. Биздин телекөрчүгө өзгөчө суроо үчүн ыраазычылык билдиребиз. Азыр болсо 0152 номери менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Менин апам Ысык көл районунун Чоң Сарой айылынын тургуну. Элекеева Гүлнаранын бүгүнкү туулган күнү менен куттуктап коюңуздарчы, сураныч, рахмат. Ыр белек дейт. Элекеева Гүлнара айымды сиздин бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Чын ден соолук жана албетте бардык албан ийгиликтерди сиздерге кааламакчыбыз. Кайсыл ырды белек катары тартуулайбыз? Гүлнара эжебизге туулган күнүнө кандай ырды алып койсоң? Буга чейин биз эфирибиздин алкагында кыргыз тилинде аябай көп ырларды аткардык. Жана менин оюмча Гүлнара айым азыр эгерде кандайдыр бир чет тилди алсак, менин оюмча калатыр болбостур. Кандайдыр бир ушул чет өлкөлүк ушундай тилдердин биринде музыкасын аткарып бериңиздерчи. Немени ырдап коелу? Жди меня там. Мейли. Давай сен баштап бер, мен коштоюн артынан. Узартып кетем. Мен көпүрдүн текстин билбейм, тилекке каршы айла жолунан монтип телефон карап көп неме болуп атат деп алдын ала айтып коеюн, бир кечирим сурап. Так? Сказала б солнце больше нет, я бы поверил, и в пустыне тает снег, я бы поверил. А птицы не умеют петь, я бы поверил. Но ты сказала, что уйдешь, я не поверил. Но ты ушла с рассветом, не закрывая дверь. Думал, ты вернешься,
А тебя все нет, оставив сердце раны, ушла ты в пустоту, но ты меня там жди, и я тебя найду. Жди меня там, и я приду. Жди меня там, тебя я найду. Ты жди меня там, где не болит. Жди меня там, ты жди меня там, ты жди меня там. Ты жди меня там. Ты жди меня там, и я приду. Жди меня там, тебя я найду. Ты жди меня там, где не болит. Жди меня там, жди меня там, жди меня там. Кол чогулар чоң рахмат. Биздин телекөрүүчүлөрдүн билдирүүлөрүнө өтүп кетели. 84-21 номер менен аяктаган абонент чоң рахмат. Эфирден үнүңөр өчпөй жакшы маанай тартуулап аман жүрүңүздөр деп жазып кетиптир. Биздин кийинки абонент өскөтөлү 1369 номер менен аяктаган абонент. Саламатсызбы? Мирбек Атабековдун кечки Бишкек ырын аткарып бериңиздерчи деген билдирүү. 1369 номер менен аяктаган абонентке ыраазычылык жана айта кетели, бир аз убакыттан кийин сиздин билдирүүңүздөргө жана деги эле суранычыңызга өтмөкчүбүз. 8768 номер менен аяктаган абонент. Базар жок, сонун ырды айта экенсиңиздер. Ишиңиздерге ийгилик. Телевизордун артында туруп коштоп ийип жатабыз. Кара көйнөкчөн байкенин тамагы ооруп калганбы деген суроо келиптир. Жан дүйнөңүздөр менен ырдаганыңыздар көрүнүп турат деген суроо болду. Жана мен жооп узаткым келип жатат. 8768 номер менен аяктаган абоненттин. Эржан буга чейин эфирден келердин астында эле айткан. Мен 3 күн ооруп жаттым деп. 3 күн тура албай жаттым. Бүгүн кече күнү биринчи капельница алдым. Ошо кечеки күнгө чейин 3 күн почти 38-39 болуп температура алып жаттым. Анан кече күнү кечинде, точнее эртең мен капельница алдым. Ошол капельница жардам берди бир аз. Анан кечинде кайра жатарда бир дары ичип, бүгүн эртеңден дары ичип анан кой. Айтылган сөз атылган ок деп бияка келиш керек деген ой менен бияка жетип келдик. Эң сонун биздин телекөрүүчүгө айта кетели, буга чейин 1369 номер менен аяктаган абонент бизге Мирбек Атабековдун кечки Бишкек аттуу ырын аткарып бериңиздерчи деп жазып кетти. Биз болсо бул ырды азыркы учурда мындайча айтканда машыктырып алалы үндөрүбүздү, гитарабызды дагы машыктырып алалы, андан кийин сөзсүз түрдө бул чыгармасын аткарып беребиз. Жана жалпы телекөрүүчүлөргө айта кетели, 0508-400-100 номерине WhatsApp же SMS аркылуу бизге өз билдирүүңүздөрдү жазыңыздар. Жана балким кандайдыр бир жакын адамыңыздын майрамы болуп жатса, биз дагы куттуктап жана жандуу түрүндө сиздерге музыка чыгармасын тартууламакчыбыз. Биз болсо бир аз убакыттан кийин эфирибизди улантмакчыбыз. Бизден эч алыстабаңыздар. 1369 номер менен аяктаган абонент бизге буга чейин Мирбек Атабековдун кечки Бишкек аттуу ырын суранган, жана дал ушул музыка чыгармасын азыр аткарып кетмекчибиз. Кечки Бишкек мен көргөн тагдырга болдуң себеп, муз кайланган көңүлдүн дартына жобуң керек, азыр кайда айтчы мага, бакытка балкыган жан үнөм чалкыган жаным, жалындаган жараланган жүрөгүмдү сен аны билбейсиң,
Sen аны сезбейсиң, sen менде сүйбөйсүң жаным. Суктанып караганым, көңүлдү балап баяганым, андагы мамилеңди мен кимде таба аламын. Ой баскан саналарым, орубас түйдüm жаралам. Балким жолугуп мен айткым келет сага барып. Кечке бешке, кечке бешке, Отогуз күндөрдү кылдым эле, кылдым эле. Ал кездерде айтырбай түшүнүп жүргөн эле, жүргөн эле. Азыр кайда, айтчы мага. Батырга балдыган, жаным жалтыган, жаным жалындаган, жараланган балымды. Sen аны билбейсиң, sen аны сезбейсиң, sen менде сүйбөйсүң жаным. Соктанып караганым, көңүлдү балап баяганым, андагы мамилеңди мен кимден таба аламын. Ой баскан саналарым, орубас түйдüm жараладым. Балким жолугуп мен айткым келет сага барып. Орубасыным жараладым, балким жолугуп мен айткым келет сага барып. Кечки бешке, кечки бешке. Кол чабуулар чоң рахмат. Менин оюмча телекөрүүчүнү жакшы бир ушундай чыгармасы болуп кетти дейм. Жакшы чыгарманы тандаптыр. Телекөрүүчүлөргө рахмат. Жана дароо эле сиздердин билдирүүңүздөргө өтүп кетели. 0801 номеру менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Нурдан баламдын жарык дүйнөгө келгенине 15 күн болду. Куттуктап, Мирбек Атабековдун балама аттырын аткарып бериңиздерчи. Рахмат Болотканов Нурдан дейт. Биз 0801 номер менен аяктаган абонентке ыраазычылык билдиребиз. Жана Нурдан балаңызга чын ден соолук каалайбыз. Биринчи кезекте жана узун өмүр болсун. Мирбек Атабековдун балама аттырын билесиздерби? Деп биринчи кезекте биздин азыркы учурда коноктор даярданып алсын. Биз болсо кийинки билдирүүгө өтүп кетели. 9835 номеру менен аяктаган абонент, саламатсызбы? Баарыңардын ишиңиздерге ийгилик. Менин да атым Сезим дейт. Чоң рахмат. Бүгүн менин туулган күнүм. Бекжан Темирхандын кантем ырын аткарып бериңиздерчи. Сезим, сизди туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Жана азыркы учурда Бекжанга чейин Мирбек Атабековдун сунушу болуп кетти. Ошондуктан Мирбек Атабековду аткарып берели. Андан кийин Бекжандын ырына кетебиз. Азыр кийинки биздин билдирүүбүзгө өтөлү. 0108 номеру менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Чыгармачылык ийгилик каалайм. Сиздерден сураныч. Джах Калип.
Доча деген музыкасын аткарып бериңиздерчи суранам. Сиздерди экрандан жылбай көрүп атам. Үндөрүңүздөргө береке, жалабаттан жазып атам. Аяна сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Азыркы учурда бизде 3 музыкалык чыгармалар турат. Ошондуктан толугу менен эмес, келиңиздер кыскача аткарып берип кетели. Биринчи кезекте Мирбек Атабековдун «Балама» аттууруна баштайлы. Жаралдың балам жанымдан, жаралдың тамчы қанымда, секетің болып кетейін, мой тойғын алақаныңда. Секетің болып кетейін, мой тойғын алақаныңда. Там-таңдап балам басада, қадамың алға таштаса, жарылып кете жүрегі, жығылып кете жаздаса. Ай, жарылып кете жүрегі, жығылып кете жаздаса. Чоң рахмат. Жана кийинки биздин суранган чыгармалары Бекжан Темирхандын ырларынын бирин билесизби? Ошонун сөзүнөн билбейт экенмин. Канден жүрөгүмдү ороттуң го канден. Кандай эле ошол. Анда келиңиздер, Бекжан Темирханга бир аз даярдык көргөзүп алалы. Андан кийинки бизге Жаккалип аттуурунун Доча аттуурун билесиздерби деген суроо uzatып кетейин сиздерге. Дочаны билбейт экенмин, Жаккалиптин бөлөк ырларын билем, бирок Доча жаңы эле чыгып атканы жаттап. Жаңы ырлардын бири десек болот. Келиңиздер, анда ушул эле аткаруучунун башка бир музыка чыгармасын аткарып кетели. Менин оюмча телекөрүүчүлөр кабатыр болосузdur. Жаккалиптин Кайсыл чыгармасын жакшы көрөсүз? Жаккалип. Сиз даярдана бериңиз, мен болсо кийинки билдирүүгө өтүп кетейин. 70-15 номер менен аяктаган абонент Оттуктан салам, Бакыт Байкең деп жазып кеттир. Бакыт байке, сизге дагы биз Ыркеси аттуу теледолбоорубуздун атынан жана жалпы конокторубуздун атынан ысык салам каалайбыз жана салам жолдоп жатабыз. 34-95 номер менен аяктаган абонент Кутман Кеч, баарыңыздарга чыгармачылык ийгилик. Акжолтой Канатбек уулунун Бегимай ырын сұранат белек деген билдирүү кетти. 34-95 номер менен аяктаган абонент Бегимай аттуу ыры, баарыбызга белгилүү бир ырлардын бири десек болот. Бирок буга чейин келиңиздер. Жаккалип аткарып. Эми муну көп адам билеби билбеби, бирок «Очей твоих нежных магий» деген Жаккалиптин эски ыры бар. Онда түшө аласыңбы эми, бир көрөлү. Болбосо акапельнелер да коелу. Наверное, со мною что-то не то. По крышам бьет дождь тяжелыми каплями. Внутри все так странно, мне стало легко. И это очей твоих нежных макияж. Как долго искал я тебя среди лиц. Бұл импровизация ол кетті. Среди серых массовок. Дешевых под масками скрытых. Самая нежная моя маленькая девочка. Оңго түшпөй калган үчүн бир аз Азаматсыз чындыгында Эржан айта кетейин, Жаккалиптин эң ушундай катуу бир күйүп бышкан күйөрмандардын биримин. Ошондуктан бул чыгарманы мен да толугу менен билем. Эгерде гитарада ойносом, балким мен коштоп бермекмин, бирок байкасаңыздар, музыканттын чындыгында тажрыйбасы менин оюмча анын ушул аткарып жаткан чыгармаларынан билинет. Ошондуктан гитарист эң мыкты болгондуктан өзгөчө бир импровизация болуп кетти. Жана келиңиздер, кыскача азыркы учурда Бегимай аттуу чыгармасын. Бегимай бул бияктан уже. Бияк өзү менен. Толугу менен эмес, кыскача. Ашыгым Бегимай, Бегимай, Бегимай.
Кара көзүң менен кадала кабиле жараладың садагам кандайын көпүрөгүн эздің ай кандай мен үшін жарала керме сезім берет мага сен менин тереңиме жеттің ай бакыттың ушундай коочу жаным бактылуу жубайым болчу жаным атыңдан айланайын бегим ай асылым дедің ай дедің ай дедің ай жүрөгүм эздің ай эздің ай эздің ай ашығым бегим ай 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 Çok рахмат. 6100 номер менен аяктаган абоненттин билдирүүсүн окуп кетели. Саламатсыздарбы? Эртең 17 декабрь келинчегимдин туулган күнү эле. Куттуктап коюңуздарчы. Аты Сейил Саламатова. Үнүңөргө береке, туулган күн жөнүндө ыр белек кылып койсоңуздар. Сейил Саламатова, сиздин келе жаткан 17 декабрь күнү туулган күнүңүз менен куттуктайбыз жана бир нече убакыттардан кийин сизге сөзсүз түрдө туулган күнүңүзгө ырдесте биз сунуштайбыз. Азыр сиздерге беребиз. Азыр болсо дагы бир билдирүүнү окуп кетели. 5038 номер менен аяктаган абонент. Кандайсыздар? Жакшы ырдайт экенсиздер. Бектин ырын ырдап бериңиздерчи деген билдирүү келиптир. Азыр келиңиздер, эки ушул билдирүүнү сактап туралы. Эки бир музыка чыгармасын, өздүк билдирүүлөрдү сиздер жөнөтө бериңиздер. WhatsApp жана SMS аркылуу 0508 400 100 номерине албетте биздин конокторубуздан кандайдыр бир музыка чыгармасын сурасаңыздар болот. Андан тышкары жакын адамыңыздарды түз эфирде куттуктоого жакшы бир мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Жана албетте конокторубузга дагы кызыктуу өзгөчө суроолорду узатууну эч унутпаңыздар деп айтып кетейин. Чалууларды кабыл албайбыз, жөн гана SMS же WhatsApp аркылуу бизге 0508 400 100 номерине жазыңыздар. Жана эскерте кетели, бүгүнкү биздин студиябызда Эржан жана Максат аттуу ырчы мырзаларыбыз келип отурушат. Таланттуу, аябай үндөрү дагы менин оюмча аябай өзгөчө үндөргө, ошондуктан сиздер дагы менин оюмча эфирдин алкагында байкап жатасыздар. Билдирүүлөрдү жазыңыздар. Биз болсо бир аз тыныгуудан кийин эфирибизди улантмакчыбыз. Жана жагымдуу музыкалык клип сиздерге тартуулайбыз. Жана кыскача жарнамадан кийин кайрадан кайтып келебиз. Буга чейин биздин эки телекөрүүчүлөрүбүздүн билдирүүсүн кабыл алганбыз. Жана биринчиси бизге туулган күнү болгондуктан туулган күн жөнүндө ырдесте аткарып бериңиздерчи деген суранычты кабыл алабыз. Кимиңиздер аткарып бересиздер жана кайсыл чыгарманы? Туулган күн болсо туулган күнгө Туулган күн? Туулган күндүн Бактар Байкенге беле? Туулган күнүң менен куттуктаймын сени туулган күнүң менен куттуктаймын сени мейлиң эйлеши өтө берсин өмүрлөр бирок жосуң калбасын көңүлдөр 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 Рахмат. Жана экинчи кабыл алган биздин билдирүүбүз Бектин музыкалык чыгармасын деп айтып кетишти. Бек Барбиевдин азыркы учурда чыгармасын аткарып бересиздер. Бек Барбиевдин мен ушака бир неме кошулуп кетейин. Тайкен, улуу Тайкен бар. Кайсыл бир той болобу, кандай бир жакшылык неме болот. Ушул Бек Барбиевдин тамчы 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 шүдүрүм деген ырын постоянно ырдайт.
ошол Тайке менен бирөөбүз. Тайкеңиздин аты? Эсен. Эсен Тайкеге. Эсен Тайкеге биз салам жолдойбуз биринчи кезекте, экинчи кезекте. Сиздин ушул музыкалык чыгармаңыз жана ырдап жаткан ушул Бекбарбиевдин Тамчы шүдүрүм аттуу ыры аябай таасир бериптир десек болот. Азыркы учурда Эржан бизге да ушул музыка чыгармасын тартуулайт. Башла. Кызыл гүл көрдүм, жүрөк арбады, сезимдери кайгы, сүйүп арналды. Гүлгө жетпеди, тагдыр ушундай, кайсары учар, кайгы ушундай. Тамчы, тамчы, тамчы шүдүрүм, таң алдына жетпей күдүрдүм. Канча сулуу кыздардын кирпигине көз жаш болуп, кирпигине көз жаш болуп, кирпигинен актым үзүлдү. Чоң рахмат. Билдирүүлөр көтөлү 0916 номер менен абонент салам барыңыздарга, өнүңүздөргө береке. Менин эним Акбар ооруп жатты эле жекеси Сезим жана Айкөл жакшы көрөрүн айтып, Папалямдын бир куплеттин ырдап коюңуздарчы. Сураныч, чоң рахмат. Азыркы учурда менин оюмча кичинекей балдардын ушу жакшы көргөн ырларынын бири десек болот. Билесиздерби сиз бул ырды? Билбейбиз, Биз телегөчөргө айта кетели, биздин биринчи кезекте музыка аткаруучулардын билдирүүлөрүн, суранычтарды айтып кетиңиздер, музыка аткаруучулардын ырларын. Кийинки билдирүүгө өтүп кетели. 4148 номеру менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Аяра карындашымдын 2 жаш туулган күнү менен куттуктап, Чыңгыз Турдубековдун Сен мага керексиң ырын ырдап бериңиздерчи. Сураныч. 2 жаш туулган күнү менен Аяра карындашыңызды биз куттуктайбыз. Узун өмүр жана чын ден соолук кааламакчыбыз. Биз азыркы учурда Чыңгыз Турдубековдун Сен мага керексиң аттуурун билесиздерби деген суроону сиздерге биринчи берейин. Колдон келишинче текст карап. Керексиң Чыңгыз Турдубеков деп. Сен мага керексиң. Сен мага. Чыңгыз Турдубеков керексиң деген эмне бар экен? Керексиң, сен мага керексиң, өмүргө арналган белексиң. Керексиң, сен мага керексиң, түбүнүк тартуулап берексиң. Керексиң, сен мага керексиң. Чоң рахмат. Сөздөрдү толугу менен билбесек дагы кыскача ырдап бергенге аракет салып жатабыз. 1738 номеру менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Биз Салиевадан байланышып жатабыз. Максат байке, голосуңуз сонун экен. Салиевага салам жолдой кетиңиз. Классташтарым деген ырды ырдап бериңиздерчи. Сураныч. Салиевага салам жолдоп коюңуздарчы. Мен туулган айылым Рука Салиева. Бар болуңуздар. Жакшы. Сакталыңыздар. Ар дайым айылды сагынып, аябыз жүрөктөн чыкпайт негизичи. Анан классташтарым деген чыгарманы суранып кетишти. Кайсыл классташтарым болду экен? Ак менин классташым, классташтарым, ак мектепте бирге окуган классташтарым, жүргүлө мектеп менен коштошобуз. Кош бол эми бирге окуган классташтарым, классташтарым. Чоң рахмат. 30-40 номер менен аяктаган абонент. Кандайсыздар? Ата менен эне жөнүндө бир жакшы ырдап бериңиздерчи. Сонун силерге ийгилик. Сураныч деп жазып кетиптир.
ата энеге байланыштуу кайсыл чыгармаларын билесиздер? Чындыгында жазды бала атага деп ата эне экөөнө кошо болгон кайсырлардан кап табай байкендерден сиздер билген. Азыр келиңиздер, сиздер даярдык көргөзөңүздөр. Мен болсо дагы бир билдирүүнү окуп кетейин. 83-88 номуру менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Менин балам Нурдандын бүгүнкү туулган күнү менен куттуктап коюңуздарчы. 4 жашка чыкты. Сиздерди көрүп отурабыз. Рахмат. Нурлан Насиптин туулган күн ырын-ырдап коюңуздарчы. Нурдан 4 жашка чыгышың менен куттуктайбыз. Жана эгерде эфирибиздин алкагында биз жетишсек, Нурлан Насиптин туулган күнүн ырдап беребиз сөзсүз түрдө. Бирок буга чейин ата энеге байланыштуу бизге билдирүү келген. Ошо музыка чыгармасын азыр балдар даярданып жатышат. 50-38 номуру менен аяктаган абонент. Малатсы, Бектин ырын жакшы ырдап койдуңар. Талантыңарга таазим. Дагы Бектин ырынан бир шиңгил дейт. 50-38 номуру менен аяктаган абонентке айта кетели, тилекке каршы биз дагы бир Бектин ырын ырдаганга жетишпей калат деп ойлоп жатам. Ошондуктан чыдамдуураак болуңуздар. 05-07 номуру менен аяктаган абонент алга максат жана биздин конокторубузга жазып кетиптир, өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Аяш атаң Жапарали деп жазып кетиптир. Жакшы. 25-17 номуру менен аяктаган абонент Ильяс Кудретовдун Өмүр айы чыгармасын суранабыз. 25-17 номуру менен аяктаган абонентке дагы айта кетейин. Биздин тили долбоорубуз жума күнү гана саат 5-те башталат. Ошондуктан кечки 5-те дароо эле билдирүүлөрдү биринчиден болуп жазганга аракеттениңиздер. Анткени эфирибиз тар болгондуктан биз азыркы учурда бир акыркы чыгармабызды тартуулап коелу. Ата энеге байланыштуу чыгарма менен биздин эфирибизди аяктайлы. Жана кайсыл чыгарманы бизге тартуулайсыздар? Кайра Бектургановдун Ата эне деген жөнүндө ошол ата эне Талайбек Тургановдун ата энесинин ата эне жөнүндөрүн ырдап койдук. Бирок урматтуу көрүүчү, жаңы эле кирген, жаңы эле кирген ошо ата эне деген чыгарманы аткарып койду. Tarbiya bardığına birdi biri Bala bolsun bağa Adayını Habir oğuş olunun bir kişi Bağışpayda denesin eminlege Kol sozup bir gezlerine Gele bir karmatmağa Özünce be Degindir bol götürür Ücay gütsün Yücay Bunu da tar demirsin Eminleye Degindir boy götürür Yücay Bunu da tar demirsin Eminleye Katta vanilettü Adamlık sabatındı Dilip gelgen Hadi usul adam bolup Gitsin şide Usul adam bolup gitsin çiğde Atinin bolçurgu cedeleki
болсо ак теректе соройгондо карабай атасына энесине кайнерес басып кетет чоңойгондо карабай атасына энесине кайнерес басып кетет чоңойгондо табия бардыгына бирдей берет. Кол чабуулар. Биз болсо телекөрүүчүлөр көптөгөн билдирүүлөрдү жөнөттү жана бизге жетишпей калган телекөрүүчүлөргө кечирим сурайбыз. Жана айта кетели, бүгүнкү биздин студиябызда Максат Туратов жана Эржан Нурбек уулу келип кетишти. Чоң ыраазычылык жана урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан амандашканча кийинки жума күнү көрүшөбүз.